Эфирде аяктап бараткан апта ичинде болуп өткөн маанилүү окуяларды камтыган Жума жаңылыктары маалымат аналитикалык программасы. Студияда мен Жаркынай Тургунбекова. Саламатсыздарбы? Аяктап бараткан аптада президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен башкы прокурор Курманкул Зулушев, министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Адылбек Касымалиев жана ички иштер министри Улан Ниязбеков Талас облусунда болуп, жергиликтүү эл менен жолугушууларды өткөрүп көйгөйлөрүн укту. Жергиликтүү элден жалпы прокуратура сот иштери боюнча 200гө жакын арыз түштү. 300дөн ашык жаран суроолорун берүүгө үлгүрүп жооп алышты. Жогорку бийлик өкүлдөрүнө Талас элинин кандай көйгөйлөрү айтылды, кененирээк кийинки материалда. Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасына ылайык 11 августта башкы прокурор Курманкул Зулушев, министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Адылбек Касымалиев жана ички иштер министри Улан Ниязбеков Талас облусунун эли менен жолугушту. Эли менен жогорку бийлик өкүлдөрүнүн жолугушуусу алгач Кызыл Адыр айылында болуп, жетекчилерге көйгөйүн айтууга Манас жана Кара Бура райондорунан 300гө жакын тургун чогулду. Элеттиктердин басымдуу бөлүгү жер маселеси боюнча арызданып, мыйзамдуу жагын карап берүүнү башкы прокурордон суранышты. Кызылымды кырып туруп сатып алган жеримди жанагы аталап аркамды мен ушул убакка чейин ала албай келатам. Ген прокуратурага, депутаттарга кат жазгам. Ошонун баары жообу келген, областной прокурор мага жиберген. Ушул убакка чейин бул жумуш текшерилип бүтпөйт. Эмне себептен? Мыйзамды карайбыз. Башкармалыктын башчысы мына жигит өтүп, бүт арыздарыңызды бериңиз. Кайрадан мен өзүм көзөмөлгө алам, карап чыгабыз. Жергиликтүү тургундар Кара Бура районунан кен ташып өткөн Вертекс Гол компаниясы боюнча наразы пикирлерин айтышты. Тургундар компаниянын чаң жолго суу чачып жана башка экологиялык милдеттерин аткаруусун талап кылып, бийлик өкүлдөрүнө билдирип жооп алышты. Садыр Нуркожоевич мынакей кумтердү Кудай кааласа элдин кызматын алды. Эл үчүн иштейт. А биз ушу Вертекстин эң жаман нерселерин сезип атырык да. Башында башталганда булар бүдөнүгө чейин суу сээп баштаган. Азыр эч кимиз иштебейт. Ушу жөнүндө да бир көңүлүңүздөргө алып койсоңуздар. Урматтуу губернатор, жана чаңыткан, суу сепкен, ушулар боюнча силер чече турган маселе. Чечкиндүү мамиле кылгыла. Манас районунун тургундары ички иштер министри Улан Ниязбековго кайрылып, айрым милиция кызматкерлери эли менен тыгыз иштеше албай жаткандыгын айтышты. Мындан тышкары Манас районунун тургундары Чоңгапка чегара постундагы айрым көйгөйлөрдү жана эскирген жолду эскертишти. Манас районунун чогоргон айыл өкмөтүнөн Атемберди Жумашев. Бизде мындай бир көйгөй маселе бар. Алып жүргөнүбүз Манас району деген жакшы статус бар, бирок биз Манас району жүзүңөр, Кыргызстандын жүзү мына Казакстандан кирип келаткан. 15,5 километр жолубуз бар. Машина жүрбөмөктүгү, адам жүрө албай калды. Кимге таандык, жол чарбазына таандык бошону тактап бергилечи. Мындан тышкары элеттиктер жерди трансформациялоо, электр энергиясына муктаждык бүтпөгөн курулуштар, жол көйгөйлөрүн чечип берүүнү суранышты. Жөнтү Молдасанын ортосуна туташтырган жол жылда калып калып атат. Дайым эле жыйындарды көтөрөбүз, ушул жерлерде протокол тапшырмалар кабыл алынат, бирок аткарылган эч нерсе жок да. Сиздерге өтө ыраазымын, ушинтип келди, элдин көйгөйүн чечкениңизге өтө чоң рахмат. Телевизордон көрүп Садыр Жапаровго өтө ыраазымын. Көйгөйдү чечкени. Менин көйгөйүм өтө чоң. Бир жыл болду. Десат, Нарыште деген десатыбыз бар. Накта коррупцияга аралашкан. Бир жылдан бери ушул бүтпөйт жумушум. Бир жылдан да ашып кетти. Баккан айыл өкмөтүнө мамлекеттен тарабынан 14 миллион акча бөлүнгөн таза сууга деп 170 метрден казынабыз деп. 14 миллион жок болуп кетти. Тендер аркылуу жарыялаганда. Кайрылбаган жерибиз калган жок, чечип берген жок. Эч ким. Министрлер кабинетинде бул маселелер толук каралат. Тийиштүү мамлекеттик министрликтерге, ведомстволорго дагы берилет. Мен да муну жеке өзүмдүн көзөмөлүмө алам. Манас жана Кара Бура райондорунун тургундары айрым укук коргоо органдары тарабынан кылмыш иштеринин сапатсыз тергелиши, соттук иштеринин каралбай жаткандыгы боюнча жетекчилерге арызданышты. Бүгүн сиз арыз жазсаңыз, 10 күндүн ичинде арызыңыз текшерилет. Же баш тартылат, же кылмыш козголот. Кылмыш козголсо ордугуна жараша 2 ай же 1 айда тергелип бүтүш керек. Мурункудай айлап жылдап жатмай жок. Жергиликтүү укук коргоо органдары өз кызмат абалын, кызматтык милдетин так аткарып кылса, мына бүгүнкү арыздардын бизге прокуратурага түшкөндүн бири да болмок эмес. Ошондуктан урматтуу прокурорлор, милиция кызматкерлери, тергөөчүлөр,
Мен сіздерге кайрылат элем да көз карашты өзгөрткүлө. 3 saat аралығында Кара Буура жана Манас райондорунун тургундары жогорку бийлик өкүлдөрүнө көйгөйлөрүн түз айтышты. Мындай мүмкүнчүлүккө элеттиктер кубанды. Бул жасап аткан иштери карасаң жөнөкөй кишилер келип алып ак үйдөн келип угатат. Генеральный прокурор биз өмүрү көрбөчүк да. Министрди деле көрбөйбүз. Агарчы бизге келип алып кандай жакшынакай суроолорубузга жооп берип, көйгөйлөрүн чечкенге бүт баарын жазып алды. Эл жеңилдеп калды. Эми калгандар баары жакшы эди, мындан кийин баардыгы жакшылап бакылдап бүт баардыгы районду мамлекет алдыга сүрө берсем да. Жаман деле жаман деп жакшы жагын айтайык болду. Күндүн экинчи жарымында жогорку бийлик өкүлдөрүнүн Талас облусунун тургундары менен жолугушуусу Талас шаарындагы Капар Медетбеков атындагы музыкалык драма театрында уланды. Жыйынга Талас, Бакаята жана Талас шаарынын тургундары катышты. Келген элдин басымдуу бөлүгү соттук иштерди алып баруудагы адилеттүү чечимдер кабыл алынбай жатканына нааразы. Соттук териштирүүлөр сотулуп, коррупциялык аракеттер дале болсо уланууда деген элеттиктер көзөмөл күчөтүлсө дешет. Финансовый пирамида деген бир оору болду. Менде азыр ходящий книгамда 115 адамдын арызы турат. Мен ГКМБга, прокуратурага, бүт жактарга кайрылып жоопторду алгам. Финансовый пирамида боюнча сиз айткан сотко кетиптир. Соттон көзөмөл кылабыз. Ошол эле учурда президенттин жарлыгы менен ротацияланып келген судьяларга ыраазычылыктарын билдиргендер дагы болду. Оштон келген, мына жаңы келген урматтуу соттор үчөө демиштер. Тиги Оштон, Жалалабадтан келген урматтуу соттор мына акыйкат чыркыраган чындыкты бизге окшогон карапайым жөнөкөй адамдардын арызын көз жашыбызды көрдү. Биринчи Аллахыма рахмат, экинчи ушу сот балдарга рахмат айланайын. Жыйынга келген элеттиктер жер маселесине байланышкан суроолорун беришти. Айрымдары үлүш жерлерин ала албай жүргөндүгүн айтышса, кээ бирлери үй салууга жер ала албай жүргөндөрүн айтып даттанышты. Ошондой эле өстүргөн өсүмдүктөрүн сатууда ортомчулардын кесепетинен фасольго болгон баа арзан болуп жаткандыгын айтышып, көзөмөл жасоону, бааны туруктуу сактоону суранышты. Ушу фасолдун баасын жакшылап көзөмөлдөп бизге бир жашоо оңолойт да бизде буттан турганда силерде айла албасак жетек кылбасак. Мындан сырткары облустун аймагында курулушу көп жылдан бери бүтпөй келе жаткан мектептерди бүтүрүп берүүсүн суранышты. Ал эми ардагерлер арасында пенсияны көтөрүп берүү сунуштары. Ага дагы кошумча акча каражаттарын издеп атабыз. Эгерде быйыл да бүтпөй калсак, эмдиги жылкыга бүтүргөнгө бүт толук аракетибизди кылабыз да. Жарандар тарабынан берилген арыздар жеринен тиешелүү кызматтар тарабынан кабыл алынып, мыйзам чегинде каралары белгилүү болду. Бизге негизинен 46 арыз түштү. 46 арызды жакын арада ар бирин ошол арыз жазган адамды катыштыруу менен текшерип, биз жыйынтыгын билдиребиз. Облус тургундары бийлик өкүлдөрү карапайым калктын калың катмарына кирип, алардын абалын сурап, мындай учурлар мурда болбогондугун белгилешип, суроо талаптары аткарылып, көйгөйлөрү чечилет деген үмүттөрүн билдиришти. Тарыхта мындай болду деп болгон эсепти айтсак болот. Ушул баш прокурор башы менен келип туруп ушундай алып элдин көйгөйлөрүн айтты. Эл абдан канааттандыруу менен бир 200ден ашык суроо болду, ошонун баарына көбүнө жооп берди алды. Бир эле мен эмес, мен ушу жаныбызда отурган элдердин баарынын жүрөктөрүнөн нараазычылык билинип, аябай кубангандарды көрүп, мен өзүм аябай ыраазы болуп атам. Бийлик өкүлдөрү менен жолугууга келген 500гө жакын жарандардын бардыгынан ой пикир кабыл алынып, тийиштүү жооп берилери маалымдалды. Белгилей кетсек, мындай жолугушуулар өлкө аймагынын бардык облус шаарларында уланууда. Башкы максат элдин көйгөйүн жеринде чечүү. Жаңы окуу жылы жакындап калды. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Бишкек шаарындагы бир катар мектептердин курулушунун жүрүшүн текшерди. Акылбек Жапаров номер 6 автордук окуу комплексинин аймагындагы спорттук жана актовый залдары бар окуу корпусунун номер 40 орто мектеп үчүн кошумча окуу корпусунун, ошондой эле шаардагы Ак Босого, Көлмө жана Ак Ордо конуштарындагы орто мектептердин курулушу менен таанышты. Курулуш иштери өз мөөнөтүндө бүтүш үчүн кошумча адистерди жана техникаларды тартуу менен анын жүрүшүн тездетүү зарыл. Курулуштун сапатын көзөмөлдөө да күчөтүлөт. Көбүнчө калктуу конуштарда жайгашкан мектептер зарыл болгон бардык коопсуздук стандарттарына жооп бериши керек. Балдар үчүн ыңгайлуу жана жагымдуу окуу чөйрөсүн түзүү маанилүү экендигин белгилеген Акылбек Жапаров тиешелүү түзүмдөргө бир катар тапшырмаларды берди. Белгилей кетсек, учурда Бишкекте президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы
тапшырмасы менен 15 билим берүү мекемеси жана кошумча окуу корпустары, ошондой эле бир бала бакча курулуп жатат. Президент Садыр Жапаровдун үстүбүздөгү жылдын 30 апрелиндеги жарлыгына ылайык өлкө боюнча жергиликтүү судьялар ротацияланган. Сот тармагындагы жасалып жаткан бул реформа сот системасында көз карандысыздыгын камсыздап, коррупциянын азаюусуна алып келет деген ишеним чоң. Түштүк жергесинен Талас облусуна ротацияланып келген судьялардын ишмердүүлүгү туурасында кабарчыбыз баяндайт. Абдимиталип Абылакимов буга чейин Жалал Абад облустук сотунда 7 жыл эмгектенген. Андан соң өз каалоосу менен Баткен облустук сотуна барган. Анын себебин орун алмашуу соттук иштерди алып барууда элдин ишенимин аткарууга абдан жакшы таасир берерин белгилейт. Учурда Абдимиталип Абылакимов мамлекет башчысынын жергиликтүү сотторду ротациялоо боюнча жарлыгына ылайык Талас облустук сотунда иштеп жатат. Келгенибизге 3 ай болуп калды. Негизинен үй бүлөсү менен 80-90% судьяларыбыз көчүп келип жайгашып, сот департаментинин жардамы менен кызматтык үйлөр болгондо кызматтык үйлөр берилди. Калгандарына ижарага алган үйлөргө келип жайгашты. Балдарын бала бакчаларга, мектептерге жайгаштырышып бүгүнкү күндө иштеп жатышат. Алардын ушул колунда болгон иштерди чечүүдө өтө жеңилдикти алып келет. Анткени аларды эч кимди тааныбайт. Ошондой эле ишке катышып жаткан тараптардын судьяларга андай көйгөйлүү болгон жагдайларды, арыздалтанууларды ишенбестиктерди келтирүүсүнө негиздери жок болуп жатат. Жалпысынан Талас облусуна 20 судья ротацияланып келген. Анын 8-и Талас облустук сотуна, калган 12-си шаар райондук соттордун судьялары. Судьялар Баткен, Ош, Жалал Абад жана Ысык Көл облустарынан келишкен. Мухтарбек Турсункулов Ош шаардык сотунан Талас шаардык сотуна ротацияланып келди. Айтымында соттук иштерди алып барууда кабыл алынган чечимдерге жарандар тарабынан ыраазычылыктар айтылууда. Ротациянын таасири жакшы жакка жыйынтык берип атат. Азыркы бүгүнкү күндө бүгүн уже 3 айдын жүзү болуп калды. 3 айдын ичинде Талас шаарынын жарандары келип бүгүнкү күндө ыраазычылыгын билдирип атат. Бул ротация аябай жакшы натыйжасын берди деп ыраазычылыгын билдирип кетишип атат. Судьяларды ротациялоо менен катар эле сот кызматкерлеринин айлык маяналары 1 августтан тартып жогорулай турган болду. Мындай жаңылыкты Талас облустук сотунун улук катчысы Рустам Абасканов кубануу менен кабыл алды. Айлыктын көтөрүлүшү биз үчүн абдан жакшы жаңылык болду. Анткени биз көптөн бери ал жаңылыкты күтүп атканбыз. Азыр колума 9000 алып атам. 9000 күндүк жашоого жетпейчи. Ошондуктан айлыкты көтөрүлүш аябай эле сүйүнүп атабыз. Сот тармагындагы коррупцияга бөгөт коюу максатында бул тармак толугу менен санариптештирүүгө өттү. Алсак, ар бир соттук процесс аудио жана видео көзөмөлгө алынууда. Ошондой эле буга чейин соттук иштер төрага тарабынан бөлүштүрүлүп келсе, эми атайын автоматташтырылган маалымат системасы аркылуу бөлүштүрүлүүдө. Мурда деген протоколдорду көп убакыт алып, ошол көп барактарды кетирип, көп убакыт алчу эле. Азыр ушул краткий протокол деген бар. Ошол краткий протокол эле тиркелип, өз эле ошол аудио, видео жазуу программасынан краткий протокол чыгат. Ошонун алкагында, ошонун негизинде анын диск тиркелет. Сот тармагын жакшыртуунун алкагында мекемелердин материалдык техникалык базасы дагы толугу менен жаңыртылган. Ротацияланып келген судьяларга да шарттар түзүлүп, турак жайлар менен камсыз болушкан. Эске салсак, өлкө боюнча 312 судья ротацияланган. Айжамал Байырбек кызы, Бексултан Рахатбек уулу, Дина Ахматова, Талас шаары. Облустун калкын жана мекеме уюмдарды кышка даярдоо иштери азыртадан колго алынган. Кыштын камын жазда көр демекчи, жаздан бери ар кандай оңдоп түзөө жана жаңылоо иштери жүрүп, учурда жалпысынан бардык иштер аяктап калды. Суук түшкөнгө чейин ишти натыйжалуу бүткөрүү үчүн өлкө аймагында даярдык иштери күчөтүлөт. Бул максатта аяктаган аптада облус жетекчисинин 1-орун басары Канимет Осмонбековдун катышуусунда даярдык маселелерин талкууга алган жыйын өткөрүлдү. Облус аймагында кышка карата камылга кандай болууда? Кененирээк кийинки материалдан тааныша аласыздар.
Облус жетекчисинин биринчи орун басары башында турган тийиштүү мекеме, уюм, ишканалардын жетекчилеринин катышуусунда болуп өткөн бул отурумда Талас облусунун 2022-2023 жылда күз-кыш мезгилине болгон даярдыгы талкууланды. Алгач энергетика тармагындагы даярдыктар боюнча маалыматтар берилди. Жыйынтыгында эч кандай көйгөй жок экени, план боюнча иштеп, энергетика тармагы дээрлик кышка даяр экени маалымдалды. 35 киловольт ава чубалуулары жана подстанциялар толук план негизинде бүгүнкү күндө 100% аткарылды. Учурда Талас облусундагы бардык мектептерде көмүр жеткирүү иштери жүрүп жатат. Бул иштердин бардыгы 1 сентябрга чейин аякталышы керек. Бакай Ата айыл районунда толук мектептердин бардыгы көмүр менен камсыз болуп бүттү. Кара Бура районунда болсо тендерлер бардыгы жарыяланып, жеңүүчүлөр аныкталды, бирок көмүрлөр ташылды элек. Манас районунда 5 айыл өкмөттүн 3-өүндө көмүр оту менен камсыз болду. Калгандар 2 айыл өкмөтүндө тендер жарыяланып бүткөн. Биз азыр бүгүнкү штабтын жыйынтыгы менен ошо протоколдук тапшырма кылып комиссия түзүлүп, тийиштүү мекеме, уюм жетекчилери, биздин обл администрациядан, рай администрациялардан тийиштүү жетекчилер кошулуп, эртеңден баштап ушу мектептердин баардыгын күз-кыш мезгилине 1 сентябрга даярдыктар боюнча бир сыйра карап чыгат. Акыркы жылдарда электр энергиясы кымбаттаганына байланыштуу шаардагы кээ бир мекеме уюмдарды Талас жылуулук ишканасынын жылытуу системасына кошуу жагдайы белгиленди. Алсак быйылкы жылдан тарта номер 1 Абжалбек Чолпонкулов атындагы орто мектеби Талас жылуулук ишканасы тарабынан жылытылат. Ошондой эле номер 5 Теремок балдар бакчасында жылуулук системасына кошуу планда турат. Ушул убакта биздин министерстводо тендер боюнча көмүргө, мазутка тендер берилген. Ошо тендерлер утуп бүткөндөн кийин бизге баягы утуп алган фирмалар көмүрү менен мазутту ташып башташат. Былтыркы жылы Кудайга шүгүр жакшы, эч кандай элдерден мындай арыз андай мындай түшкөн жок. Толугу менен жакшы болду. Быйыл да ошондой болот деген ойдобуз, ошо аракет кылып атабыз. Отурумдун соңунда Талас облусу дээрлик кышка даяр экени белгиленди. Анткени менен мүчүлүштүктөр да жок эмес. Суук түшкөнгө чейин бардык кемчиликтерди жоюу милдеттендирилди. Азыр Талас облусу күз-кыш мезгилине даярдыгы пландагыдай жүрүп атат. Бир гана кооптоно турган нерсе бизге ушул Казак мамлекетинин Жамбыл областы менен чек арабызда эч кандай маселе болбосо эле биз өз убагында көмүрлөрдү ташып, элди көмүр оту менен камсыз кылабыз. Облустун күз-кыш мезгилине карата даярдыгы дээрлик аяктап калды. Башкы максат аткарылып жаткан иштин натыйжалуулугун жогорулатуу болуп саналат. Жаркынай Тургунбекова, Бексултан Рахатбек уулу, Талас шаары. Быйылкы жылы Талас району боюнча 40 гектар жерге чыктуу тоют камдоо максатында жүгөрү айдалды. Дал ушул тоютту чаап жыйноодо айыл чарба техникасынын жоктугу жергиликтүү дыйкандарга кыйынчылык жаратып келген. Эми Талас райондук өнүктүрүү фондуна 6 миллион 700 миң сомго долбоор жазылып, 3 миллион 900 миң сомго шаймандар менен айыл чарба техникасы келди. Сөз кабарчыбызда. Айыл чарба техникасы Жергетал айыл өкмөтүнө тапшырылды. Бул айыл өкмөттө жүгөрүнүн аянты көп болгондуктан өткөн жылдан бери жергиликтүү дыйкандар чыктуу тоют камдоонун сырын өздөштүрүп, малды бордоп семиртүүгө пайдаланышкан. Эми дыйкан фермерлердин көйгөйү чечилип, жалпы долбоордун наркы 6 миллион 700 миң сом болсо, 3 миллион 900 миң сомго бардык шаймандар менен айыл чарба техникасы сатылып алынды. Бул техника жокто, былтыр башка жактан, Бишкектен ушундай атайын эмес комбайнын алып келишип, аны дагы арендага бирөөдөн сурап, убактылуу колдонгонго алып келишип, иштетип жасап көрүшкөн эле да. Беларус 82-90 тракторлордун айырмасы бул абдан күчтүү трактор болот. Бул комбайн өзү болсо бул
турецкий производствода комбайнда жаңы экөө тең бул Кыргызстанда бар комбайнды жаңы болуп атат. Бул чүйдө уже практика болуп өткөн комбайндар экен. Өткөн жылы Талас району боюнча 9 гектар жерге жүгөр айдалган. Быйыл анын аянты кеңейтилип 40 гектарга жетти. Эми дыйкандар чыктуу тойут камдоодо кыйналышпайт. Анткени келген техника бардык жумушту аткарууга мүмкүнчүлүгү бар. Райондук өнүктүрүү фонду тарабынан бул техника бир район боюнча 5-6 техника болуп эсептелет. Долбоордун негизинде бүгүнкү күндө мына жаңы ошол жүгөр оруучу комбайн, жүгөр оруучу трактор бардыгы бир комплект селкасы менен кошо келди. Биздин максатыбыз жүгөр аянтын мындан ары дагы көбөйтүү. Талас райондук өнүктүрүү фондусунун каржылык колдоосу менен райондогу бир катар айыл өкмөттөр керектүү техникалар менен камсыз болушууда. Буга чейин жүгөрүнү чаап жыйноодо дыйкан фермерлер башка аймактардан да ушундай техниканы ижарага иштетип келишкен. Бегай Масынбаева, Чыңгыз Бокошов, Талас району. Кара Буура району боюнча 2787 аз камсыз болгон үй бүлө бар. Мамлекет тарабынан 2110 үй бүлөгө жөлөк пул берилет. Аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү жакырчылыктан алып чыгуу максатында мамлекет гранттык негизде 100 000 сомдон берет. Берилген акча каражат чакан иш баштоого багытталышы керек. Бүгүнкү күндө аймактарда түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатат. Бул долбоор ишке ашса, аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн саны кыскарат. Аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү жакырчылыктан чыгаруу максатында мамлекет тарабынан кайтарымсыз 100 000 сом берилет. Бул үчүн өлкө казынасынан жыл сайын 3 миллион сом бөлүнөт. Бүгүнкү күндө жөлөк пул алуучулардын саны көп. Бул долбоор ишке ашса, аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн саны кыйла кыскарат. 385 болуп өкмөттүн токтому чыккан соц контракт деп, социалдык контракт. Бул 100 000 бир эле жолу берилет. Үй бүлөгө көмөк алуучуларга, аз камсыз үй бүлөлөргө берилет. Bunun maksatı bu 100 000'de algandan keyin uşul үй бүлө жакырчылыктан чыгып кетиш керек да. Булар 100 000'de algandan keyin 3 ай пособие алышат, үй бүлөгө көмөк. 3 айдан keyin автоматически токтойт. Биздин райондо 50 үй бүлө катталды, 50 үй бүлө жазылып, буюрса кийинки жумада ишке ашат. Акчалары уже биздин счетко түштү. Эмки жумада уже акчаларын таркатып бере баштайбыз. Мамлекет тарабынан берилүүчү акча каражатты алууну каалагандар алгач иш план жазышат. Тапшырган бизнес пландардын арасында асыл тукум мал чарбачылыгы жана канаттууларды өстүрүү, тегүүчүлүк, ширетүүчүлүк боюнча демилгелер бар. Эң негизгиси грант өз максатында жумшалып, бизнес идея ийгиликтүү ишке ашырылышы керек. Мисалы, бир үй бүлө 100 000 сомду алат дагы 2 саам үй алат. Аны саап, балдары сүт май менен камсыз болот, сүтүн сатат. Пособияны ай сайын алса, бул үй бүлө жума сайын акча менен камсыз болот. Мен ойлойм, аябай жакшы долбоор түзүлүп атат депчи. Нарын областынын Жумгал районунда ишке ашкан, мындан 2 жыл мурун. Бизге Таласка мына эми келип атат буюрса. Кара Буура району боюнча 2787 аз камсыз болгон үй бүлө бар. Учурда 2110 үй бүлө 7000 балага жөлөк пул алат. Район боюнча 50 үй бүлөгө социалдык контракттын негизинде акча каражат берилет. Бүгүнкү күндө элеттиктерге түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатат. Көпчүлүктөр келди, бүгүн чогулуш өткөрдүк. Көпчүлүк информацияны укту, анан эми будан кийин эртеңден баштап уже бизге арыздар түшө баштайт. Бирөө болсо швейный цех ачсакпы деп атырык, мини швейный цех. Бирөөлөр болсо мини кондитерский цех деп атат. Эң биринчи отбор болот да. Биз ошо потенциалдууларды алабыз. Ким ошо туура иштете алат, ошо колунан келе ала турган гана үй бүлөлөр менен иштешебиз биринчиден. Кызыл Адыр айылынын тургундары социалдык контракт боюнча кеңири маалымат алышты. Көпчүлүк үй бүлөлөр долбоорго катышууга кызыктар экенин билдиришти. Анткени ай сайын ала турган жөлөк пулдун ордуна бир жолку кайтарымсыз берилген акчаны алып, үй бүлөнү туруктуу киреше менен камсыздоо мүмкүнчүлүгү түзүлөт. Мен 6 балам бар. Мен 3 жылдан бери эле алам жөлөк пулду. Анткени эң 5-6-м эгистер да. Эгис болгондон кийин аны пособие алып баштадым. 3 жыл болду алып атканыма. Мурда 810 сомдон болчу. Азыр июндан баштап 1200 сомдон алып атам. Мага бул долбоор жакты. Мен уй алсамбы деп аткам. Уй алып, ошонун сүтүн өткүзүп, балдар деле ичет да сүт. Анан торпогу деле бар. Жыл сайын торпок кошулса.
Социалдык контракттын негизинде берилүүчү акча каражатты жөлөк пул алуучулар гана ала алышат. Бирок долбоор жазып, ошол иште алып кете алуучуларга берилет. Мамлекет тарабынан кайтарымсыз 100 000 сом алууну каалагандар аймактык социалдык кызматкерлерге кайрылышса болот. Гулира Нурболотова, Чыңгыз Бокошев, Кара Бура району. Программабыздын соңунда аяктап бараткан аптада облус аймагында болуп өткөн окуяларды камтыган апта хроникасы менен таанышып алыңыздар. 8 август дүйшөмбү. Бул күнү Талаш шаарынын Борбордук базарында өрт кырсыгын алдын алуу максатында машыгуу өткөрүлдү. Талас облустук өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынын демилгеси менен Айыл көмөк акционердик коомунун ыктыярдуу өрт өчүрүүчү кошууну катышкан машыгууда Борбордук базардагы өрт коопсуздук эрежелеринин сакталышы көзөмөлгө алынды. Айрыкча өрт кырсыгы катталган учурда керектүү шаймандар, техникалык каражаттар, жабдуулардын камсыздалышына көңүл бурулду. Быйыл өлкө аймагында аптаптуу ысыкта өрт кырсыгы көп катталды. Андыктан өрттөн сактануу боюнча машыгуулар Талас облустук өзгөчө кырдаалдар башкармалыгы тарабынан үзгүлтүүсүз өткөрүлүп турат. Машыгуунун алкагында өрт коопсуздугун сактоодогу кемчиликтер аныкталып, аларды жоюу чаралары милдеттендирилди. Эл көп топтолуучу Борбордук базарда тилсиз жоого каршы коопсуздук эрежелерин сактоо жагдайы эскертилди. 9 август шейшемби. Бул күнү Таласта ЮСАИДтин окуу керемет долбоорунун алкагында мугалимдерге натыйжалуу усулдук көндүмдөрдү үйрөтүү боюнча окуу семинары өткөрүлдү. Долбоор Билим берүү министрлиги менен биргеликте өлкө аймагында 14 000ге жакын башталгыч класстардын мугалимдерин окутуу боюнча иш алып барууда. Таласта өткөн семинарга математика сабагын окутуу боюнча улуттук тренерлер катышты. Окуу керемет долбооруна Талас облусунан 83 мектеп активдүү катышууда. Жалпы 18 улуттук тренер окуудан өтүп, Таластагы 792 мугалимге математика сабагын окутуунун жаңы усулдук ыкмаларын үйрөтүшөт. Долбоордун алкагында өлкөдө 300 000 окуучунун математика сабагы боюнча жетишкендиктерин жогорулатуу иштери жүргүзүлөт. Бул 1686 мектепте ишке ашырылат. 10 август шаршемби. Бул күнү Акназаров айыл өкмөтүнүн башчысы Ильяс Жакшымбетов аймактагы социалдык маданий объектилер ремонттон өткөрүлүп жатканын билдирди. Алсак Бакаята райондук өнүктүрүү фондунун каржылык колдоосу менен Акназаров айыл аймагындагы маданият үйүнүн сырты жаңыртылууда. Бул максатта 900 000 сомдон ашык каражат каралган. Мындан сырткары быйыл коомдук ишмер Корчубек Акназаровдун 100 жылдыгын белгилөөгө карата даярдык иштери колго алынган. Бакаята өнүктүрүү фондунун колдоосу менен райондогу дене бой мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын социалдык стационардык мекемесинин алдына брусчатка төшөлөт. Учурда иш башталып, тегиздөө жумуштары жүрүүдө. Мекеменин жашоочуларына ыңгайлуу шарт түзүү максатында өнүктүрүү фондунан 1 миллион сом каралган. Бул иштер август айынын соңуна дейре бүткөрүлүшү керек. 11 август бейшемби. Бул күнү социалисттик эмгектин баатыры Ахматбек Нуржановду эскерүү иш-чарасы анын ысымын алып жүргөн айыл өкмөтүндө өткөрүлдү. Белгилүү болгондой, быйыл Ахматбек Нуржановдун 100 жылдыгы белгиленүүдө. Буга байланыштуу өзү иштеп кеткен Талас районунда ошондой эле облустук деңгээлде атайын иш-чараларды уюштуруп өткөрүү пландалган. Бул ирет Ахматбек Нуржанов айыл өкмөтүндө ардагерлер бирге иштешип калгандар Ленин атындагы колхозду жетектеп, аты алыска угулган Ахматбек Нуржановдун бийик адамгерчилигин, жогорку жетекчилик дараметин, жараткан ийгилигин эскеришти. Иш-чаранын катышуучулары социалисттик эмгектин баатыры Ахматбек Нуржановдун өмүр жолу, келечек муунга үлгү болоорун, аны таанутуу зарылчылыгын белгилешти. Ал учурунда айыл чарба өндүрүшүнүн устаты катары Ленин колхозун ийгиликтүү чарбага айландырган. 12 август жума. Бул күнү Өзгөрүш айыл аймагындагы Ыйман бала бакчасында чоң атанын чоң эненин жомогу деп аталган иш-чара өткөрүлдү. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги өлкөдөгү бала бакчалар арасында чоң атанын чоң эненин жомогу аталышындагы республикалык долбоорун ишке ашырууда. Мунун алкагында Бакаята районунда 18 бала бакчада иш-чараларды өткөрүү пландалып, бул күнү Өзгөрүш айыл аймагындагы Ыйман бала бакчасында өткөрүлдү.
Анда жаш бөбөктөргө кыргыз элинин улуттук баалуулуктарын таанытуу менен мекенчил, наркты бийик туткан, тарбиялуу муунду өстүрүү максаты белгиленген. Президенттин инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндө жарлыгын ишке ашыруунун алкагында бул иш-чаралар өлкөдөгү бардык бала бакчаларда өткөрүлөт. Муундан муунга мурас болгон сөз өнөрүн баккан жомокчулар аркылуу бөбөктөрдүн кабыл алуу жөндөмдүүлүктөрүн өнүктүрүүгө өбөлгө түзүлөт. Сиздер апта хроникасы менен тааныштыңыздар. Ушуну менен жума жаңылыктары маалымат аналитикалык программабызды жыйынтыктайбыз. Эс алуу күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн. Аман болуңуздар.